Мен да акыркы кырдаал боюнча мына чоң казат боюнча оюмду билдирип кетким келди. Буга чейин чындыгында жеке жактан да сүйлөшкөнбүз. Алар менен тыгыз байланышта болуп аттым. Булардын максаты чындыгында аябай жакшы эле кетип атканда башында. Акыркы күндөрү, мына 1-2 күндөрү аябай башка нерселерди жүзүңөрдү көргөзүп койдуңар. Кандай экениңерди. Ачык эле айтып коюш керек. Силердин Мадумаровду жамандасаңар, жогору жак же бийлик тартып кетет деп ойлоп атасыңарбы? Силерде андай эмес. Эч качан жаңылышасыңар. Элдер аябай колдоп аткан. Мына бүгүндөн баштап силерди эл колдобой калды деп ойлойм. Себеби дегенде силердин анық жүзүңөр билинди. Силер кайсы жактасыңар, кимге иштеп атасыңар, ким буга чейин жанагындай фактыларды даярдап берди силерге, силер ким тарабында иштеп атасыңар, кимди мына шайлоо деп шайлоону эле айтып калдыңар эле акыркы мезгилдерде. Силердин уже максатыңарды биз аябай түшүндүк, чыныгы жүзүңөр көрүнүп калды. Эгерде жакшына андай эмес бир позицияда турганыңарда элдин бардыгы силерди колдомок, элдер силер тараптан болмок. Силер адашуучулардан болдуңар деп эсептейм. Ассаламу алейкум. Мен бүгүн социалдык тармактардан чоң казаттын Мадумаровго болгон каралоолорун көрүп, аябай кыжырдандым, чындыгын айтканда. Мен азыр ушул учурдан пайдаланып Сыймык Жапыкеевке, чоң казатка кайрылып кетем. Силер бүгүн өзүңөрдүн ачык, чыныгы жүзүңөрдү көргөздүңөр. Силерди бүгүндөн баштап биз элдин душманы, кыргыз элинин душманы деп атасак жарашат. Себеп дегенде силер ошол бийликке барбаш үчүн бийликтин эле аркасынан келаткан адамдарсыңар. Бийлик каралагыла деген адамдарды каралап жатасыңар. Силер антип биз элдин партиясыбыз, биз элдикпиз деп антип элдерди алдабай эле койгула. Элдерди башка жака бурбай эле койгула. Элдер азыр баарын билип турат, баарын көрүп турат. Азыр бар жагында маалымат жетиштүү. Ошондуктан элдер эч качан силерге алданбайт. Силер өзүңөрдүн рекламаңарды, пиарыңарды Мадумаровсыз эле кыла бергиле. Силер Мадумаровду эгер YouTube каналыңарга кошсоңор эле, ал просмотр көп болот. Ошондуктан силер Мадумаровду каралап, бийликтин жугундусун ичип келатасыңар. Мандайыңарды токтоткула. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим. Мынау Сыймык Жапыкеев деген бала аябай туура эмес жүзүн көрсөтүп койду да. Мен мына ушундай чоң казат деп, чоң казаттын атын булгабай эле койгулачы силер. Мындай болсоңор силер уже элдин ишеничинен кеттиңер. Көпчүлүк элдер силерди карапайым эл силерди мындай жакын тартып келет эле, чыныгы жүзүңөрдү нак эле көрсөтүп койдуңар силер. Мына ачыгын айтыш керек, ачыгын айтыш керек. Айланайын кыргыз элим, кичине ой жүгүрткүлө. Мадумаров кылымда бир жаранчы адамда көп карапайым эл түшүнбөй атат буну. Мына Жапыкеев ким, Мадумаров ким? Мадумаровдун ошо кылган ишин анык тактап туруп, анан кийин асылса болот да. Жок жерден эле элди бурмалап, алдап, бу эл деген мындай. Assalamu alaikum туугандар. Азыр мен бүгүн бир аябай орусча айтканда бир плохо репетированный бир циркке көп болдум. Сыймык Жапыкеев өзүнүн кезектеги бир циркин көрсөттү. Болгондо дагы калың бүтүндөй кыргыздын карапайым калың калкы жаткан, артында калк жаткан, калк колдоп аткан Мадумаров жөнүндө өзүнүн бир ташка тийбеген өзүнүн бир күнөө баягындай жалалары менен бир сүйлөдү да. Анан силер өзүңөрдү бир карап алсаңар, Мадумаров ким, силер кимсиңер вообще? Силер башында чоң казат деген атты өзү, чоң казат деген бул улуу ат. Бул менен адамдар Манастын тушунда бул жоону чапкан чоң казат. Силер жоон эмес, силер бийликтин кулу болуп, Мадумаровду ошо калың эл жаткан Мадумаровду сүйлөдүңөр да, өзүңөргө туура эмес иш кылып алдыңар. Чыныгы жүзүңөр көрүндү. Силердин циркти башталганда эле элдин баары эле билген, көп эле адамдар билген. Силердин циркиңер до сих пор уланып атат. Бул цирк узакка чейин созулбайт. Бул бүтө турган цирк. Ошон үчүн мындай циркке кыргыз эли алданбайт. Болгондо да Мадумаровдун колдоочулары мындай циркке алданбайт. Ошон үчүн бекер убара болбогула. Есиң барда этегин жап дегенде этегиңерди жапкыла. Эми биз билип эле турабыз, этегиң деп Мадумаровду каралап жаап атасыңар да. Ошон үчүн мындай цирк бизге керек эмес туугандар.
менин кайрылуум жеке кайрылуум урматтуу Сыймык Жапкеев жана Чоң Казатка. Биз бүгүнкү күндө социалдык тармактардан чыккан Сыймык Жапкеевдин Мадумаровго болгон кайрылуусу жана элге болгон элдин оюн башка жака бурмалоо, оюн ачык жүзүн көрүп, биз ар кандай региондордон чогулдук. Мен өзүм Лейлек районунан болом, жана студентмин. Урматтуу Сыймык Жапкеев, эгерде чынында сиз алып чыккан фактылар далил болсо, булга чейин прокуратурада иштепсиз, прокурор болуп иштепсиз. Неге ошол убакта көтөрбөдүңүз жана неге ошол убакта сиз камаган жоксуз? Жумалиев боюнча алып чыккан фактыларыңыз далил болсо, неге ал камалган жок? Неге сиз кечирим сурап арызыңызды кайра алдыңыз? Сиз болсо арам оюңуз менен эч убакта эч нерсеге жетпейсиз. Ит үрө берет, көч жүрө берет. Эл эч убакта арам ойлорго ишенбейт жана алданбайт. Сыймык Жапкеев жана Чоң Казат кыймылынын бүгүнкү акыркы билдирүүлөрүнө биз дагы кайдыгер карабай, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мындай жаштары жана колдоочулары биз да чогулдук. Сиздер мына каралап келатасыздар, бул каралоо канча жылдан бери уланат да? Суу кечпеген каралоо. Мына 10 жылдан бери бийликте турат, бийлик андай фактысы болсо камабайбы, текшербейби? Мына бүгүнкү Сыймык Жапкеевдин жүзү, анык жүзү билинди да, кимдердин сөзүн сүйлөп, кимдерди колдоп атканы. Ошон үчүн кайрылат элем. Сиздер башка эле өзүңүздөрдүн багытыңыздарды таап кетсеңиздер. Бул Чоң Казат деген атты сиздер булга байлап койсоңуздар, бул Чоң Казат деген ат менен биздин Манас атабыз Бейжиңден бери багынтып келген. Бул Чоң Казатты сиздер Чоң Казат деген атты жаман байлап коюңуздар. Мен кошумчалап кетейин. Биз бүгүн Сыймык Жапкеевдин каралоосун угуп, Ош областынын ар региондорунан келип топтолду. Ой пикирибизди даана так айтып коелу дедик. Мадумаровду каралоодон башка жумушуңар жокпу? Ушуну каралоону токтотпойсуңарбы? Бунун артынан эл турат, Мадумаровдун алдында, артында. Мен бир эле факт нерсени айтып коеюн. Эгер сиз чет өлкөгө чыксаңыз, Сыймык Жапкеев, 5 адам сизге чай бере турган болсо, Мадумаровдун үнүн, жүзүн же колунан учурашайын деп 5000 адам келет. Бул бир эле факт. Сиздер ал даражага жеткиче өтө көп бар. Оңдоп төрөлүшүңүздөр бар. Эгер Адамхан Мадумаровго келсек, бул мындай инсан бир кылымда же эки кылымда Кыргызстанга бир келчү инсан. Азыр элдин үмүтү бир гана Ардахан Кимсанбаевде болуп турат. Сиздер кароолоону токтотуңуздар. Адахан Мадумаровго ишенесиңерби дейт. Эми Адахан Мадумаров деле адам да. Адамга катары ишенебиз. Анан бирок анын жасап аткан саясатын көрбөдүкпү? Канча убакыттан бери канча депутат болгон, Бакиевдин убагында кандай гана даражадаларда отурган жок. А жыйынтыгы эмне болду? Кыркыран толук. Бакиев качты го. Мен үй бүлөм менен колдойм дейт. Рахмат. Кайра эме айтып коелган да, досторгочу. Достор, ушинтип эле эме достор, ушинтип эле эски саясатчылар деле, мисалы Мадумаров, анан Бабанов, анан тигил бул эле деп жүрүп кетсе, ушунун баары ушуга алып келбеди. Ушунун баары ушул акыбалга жыйынтыгы бар да эми. Ушинтип эле эметип бересиңерби? Мадумаров, мисалы, биз кошулушубуз үчүн Каркырага жооп бериш керек. Каркырага ратификацияны ошо кылган, мен кылган эмесмин дейт, сиз кылган эмес. Бакиев сатам дегенде бул жогорку кеңеште туруп болбойт. Депутаттар мындай өткөрбөйбүз деп койсо өтпөй калат эле да. Анан эле жерин саткан кишилер менен эле артынан чуркап жүрө бересиңерби? Достор, жер деген жер да, бул да көл, Кыргызстандын Каркырасы эмне деген жер? Ошону сатып ийген кишинин артынан чуркап жүрө бересиңерби? Мадумаровго кандай карайсыңар? Мадумаровго эч кандай карабайм. Жакшы деле көрбөйм ал кишини. Эмне гана болуп иштеген жок Мадумаров. Жооп берсин, Каркыраны алып келсин, анан шайлайбыз баарыбыз. Мадумаров. Эмне балекет бекен Мадумаров? Мадумаровго кандай карайсыңар? Каркыраны саткан ошол киши саткан. Ошол киши бүт кагаздарын баарын эметип, мына Курманбек Салиевич деп